шоу-бизнестеги үлгүлүү жубайлар дегенде эле көз алдыбызга Урмат менен Неля элестеле турганы талашсыз. Кош жылдыздын балалык убактары, турмуш жолу жана үй бүлөлүк жашоосу тууралуу кеп кылдык. Мага айтат, мен чоң болуп төрөлдүм. 4,5 килограмм керек. Калп айтпасам анан уулдардын алгачкысы болгондуктан менден мурун эки эжекем бар. Ошо эркек болуп төрөлгөндүктөн үйгө аябай чоң бир кубаныч алып келгем. Анан той берип, ошон үчүн дагы ошол дайыма Урмат сыйдын үстүндө болсун деп атымды Урмат деп коюптур. Токто көп сүйлөгөн бала болчусуң дейт. Эсте каларлык чаңытып, тигини бул кылып, андай деле балалык өткөн эмес, тихий, тынч балалыгым. Ошо эсте дегенде эле, ушул суроо келгенде эле кыйналырым. Эмнесин эсте, эмнесин айтып берсем деп. Мен дагы Урмат айткандай көп чоң салмакта төрөлгөн экем, 4 килограммдан кичине өтүп, өз мээнетимден дагы өтүп төрөлгөн экем. Бирок мамам айтуусу боюнча аябай активдүү, эч нерседен тартынбаган, ушундай кыз болчу экем. Баягы концерттерге мамамдар менен чогуу барганда музыка ойносо бийлеп, ошол жерден ырдап, андан кийин ошондон улам мамам дагы мени музыкалык мектепке берген, комуз бөлүмүнө. Ал жерден окуп параллелде би сейтек борборуна үлгүлүү ансамблинде бийлеп жүрдүм. Ошол менен тең мектепте да окуп жүрдүм. Ошо балалыгым аябай активдүү, ыры бийге жакын өскөнмүн. Таттуу түгөйлөр чыгармачылыкка болгон кызыгуусу кандайча башталганын айтышты. Баягы мен жакындан бери эле бир нерсеге дагы ишенип жүрөм. Кичинекейинен мындай кыялданган, кичинекейинде көксөгөн нерсе баягы убакыт өткөн сайын материалдашып ал нерсе чындыкка айланар экен депчи. Азыр көп ушул өнөр чөйрөсүндө жүргөндөрдүн баардыгы эле ушул кайсыр учурда кыялдангандар да. Кайсыр учурда реалдуу эмес, элестетип кыялданган кыялдар бүгүнкү күндө ошо орундалып отурат. Бизде деле ошол болгон. Бизде бир кайсыл убактарда эч кимге айтпасак да ичибизден ошол ырдасам, анан ошо ырларымды элге чыгарсам, эл алдына чыксам деген үмүттө жүргөнбүз. Мектепте жүргөндө активдүү болчубуз. Мен көбүнчө алып баруучу болчумун. Ырдаган ошо акыркы класстардан, 10-11 класстардан ага чейин ырдаган жокмун. Ага чейин алып баруучу болуп жүрсөм, анан студенттик кезде мындайча айтканда ошол жерден баягы акыркы клапандар ачылды окшойт. Ошол студенттик кезде ошо азыркы элдер угуп таанып жүргөн ырларым ошол университетте, группанын ичинде, курста элдерге таанымал болуп, гитаранын коштоосунда таанымал болуп жүргөн. Сахна менин кыялымда болчу. Кичинекей кезимден бери эле. Мен кадимкидей үйдө болсом дагы көз алдымда сахнаны, элдин кол чаап жатканын, ырдап жатканым көз алдымда болчу да. Андан кийин ошол баягы орусча айтканда мысли материализуются дегендей менин кыялдарым орундалды. Анан үстүнө мамам ошол кезде кыргыз телевидениеде иштечү, ошондуктан жумушуна барып, мен ошол жакта ырчыларды көрүп, ошол кездеги Айчүрөк эже, Динара эже, өңдө биздин азыр ырчы эжекелерибизди көрүп, мага андан дагы көп стимул болчу да. Алардын кучагында толгон гүлдөрдү көрүп, мен да ушундай ырчы болсом депчи. Баягыда ошол эжекелерге жолукканда ошону айттым. Бир кезде мен сиздерди аябай ушинтип сиздерге окшоп кыялданчумун, ошол кыялдарым орундалып, мына сиздин жаныңызда коллега болуп отурабыз депчи. Ошондуктан айтар элем, ушу мамам көп айтчу да. Көп кыялдан, көп тилек кыл, дуа кыл депчи. Ошо кичинекей кезимден бери эле мен жатарда бул мага мындай көнүмүш адат болуп калганда, жатарда сөзсүз түрдө мен келме келтирип жатчумун. Буйруккен, насипкен, ыр жаздырып, чыгармачыл адамдар менен таанышып, Урмат менен тааныштым, Съездбек менен тааныштым. Ошол чыгармачылыкта жакшы адамдар менен таанышып, баягы кандай десем, өзүнөн өзү болуп кетти да. 2005-2006 жылдары көп жылдыздар бойдок болчу деген ырчылар аларды табыштырган күндөрдү эстеп өтүштү. 2005 жылы башында мен чыктым, аягында булар чыгышты. Анан ортобуз аз эле да. Булардан бир аз 5-6 ай мурун чыгып калган үчүн булар бир поколение эле болуп калдык да.
ошондо эле келгендер ошо дароо эле биз менен таанышчу да. Себеби бир поколение болчубуз. Бара турган жерибиз да бир болчу, ырдай турган жерибиз да бир болчу, концерттерибиз да бир болчу. Өтө деле чоң бир муш кенен чөйрө эмес болчубуз, асыл болчубуз. Ошондуктан келген ошол поколениеде, ошол муундагылар дароо эле бет келчүбүз да. Ошондой болуп эле бет келдик. Булар ошондо биринчи ырын чыгарайм экен, а? Мен биринчи сагыныч деген ырымды деп чыккам. Анан кийин махаббат эми дегендерден ошо биринчи ыры радиодон кетип атыптыр ошол маалда, биз таанышкан маалда. Ошол да таанышып эле дароо коллега катары жүрдүк. Бир нерсе адамдарды тартса керек деп ойлойм. Жөнү жок эле ошол өмүрүндө тааныбаган адамдар бири көлдөн бири оштон болуп барганда жолугуп таанышып сүйлөшүп анан үй бүлө куруп калбаса керек деп ойлойм. Ошол ар бир биздин бирге турган жерибиз мурунтан эле жазылган. Ошо биздин жолуга турган жерибиз мурунтан эле белгиленген болсо керек. Ошол жип менен, ошол ис менен келип табышып, жолугушуп, сүйлөшүп. Анан мен ойлойм, мен баягы толуктаган нерселер болсо керек, болду окшойт деп. Балким мүнөзүбүздө, жүрүм турумубузда, табиятыбызда, тарбиябызда баары бир окшоштук болбосо, адамдар эгер мындай ак кара сыяктуу, ачуу таттуу сыяктуу, ысык суук сыяктуу бирикпеген нерселер болсо, буларды күчкө салсаң да бирикпейт. Анан ошол орток бир окшоштуктар болгон үчүн тартылдык окшойт деп ойлойм да. Себеби гастролдо дагы чогуу жүрүп калдык. Кыргызстанда, сыртта, үйгө чейин алып бардым, Таласка чейин алып баргам. Балким ошол убактарда бир жакындык болгон окшойт деп ойлойм. Анан убакыттын өтүшү менен өзүбүз деле байкаган жокпуз. Сүйлөшүп жүрүп, анан ушу мамиле пайда болуп, мамиледен улам, мамиле жылуулашып, жакындашып, анан ошо сүйүүгө өтүп. Мен мындай чечимдерди кабыл алганда чечкиндүү эле адаммын. Эки ажырым болуп, анан тигил бул болбойм. Чечимди дароо эле кабыл алгам. Анан баягы чочуп, шок болбосун деп, көпкө байкап жүрдүм. Көзүм жеткенден кийин анан сунуштадым. Үй бүлө кургандан кийин бири-бирибизди жакындап таанып билүүгө 2 жылдай убакыт кеткен деген Неля буларга токтолду. Жылдан жылга баягы мен кайната кайненемди көрүп мындай аял күйөөсү эмес, мындай бир туугандай да. Анан ошо бара ошондой болуп калат дегенге ошо бара убакыт өткөн сайын мен да ишенип баратам. Себеби башында бири-бирибиздин мүнөзүбүздү билгиче эле бир 1-2 жыл өттү. Анан балалуу чакалуу болдук, ошолор менен дагы жылдар өттү. Азыр убакыттын өтүшү менен тескерисинче экөөбүз ошо бир туугандай сезимдер бизде бар да. Ал эми Урмат Усенов үй бүлөдө аял өз ордун, милдетин билсе баары жакшы болот деген ойдо. Биз ошо колубуздан келишинче ата-энебизден алган тарбиябызды ошо турмушта колдонууга аракет жасадык. Мен атам эмне көрөтсө мен ошону үй бүлөмө жасадым. Бул үйүнөн эмнени үйрөнсө ошону үй бүлөгө жасады. Анан ошол нерседен эле бир ортого бир биздин жеке үй бүлөсүгө тийише болгон эрежелер келип чыкты. Ошо эрежелерден улам кээ бирлер ойлойт, Урмат Неланы ачык кийгизбейт, кыска кийгизбейт, жабык кийгизбейт болуш керек. Жок, андай эмес. Мен кийбе деген күндө дагы адамдын өзүнүн дээримде болбосо ал кийет. Мен андай кылба деген күндө дагы эгер адамдын өзүнүн каалоосунда болбосо ал кылат. Жок, бул нерселер Нелянын өзүнүн принцибинде болгон. Бул ал нерселерди бул өзү туура көрбөдү. Жок, ал туура эмес экен. Үйлөнгөндөн кийин турмуштук баягы үй бүлөлүк жашоодо бул нерселер ашыкча. Бул нерселерге орун жок. Же болбосо мындай нерсе болбош керек деген сыяктуу пикирлерге өзү келди. Мен колдондум, коштодум. Мен бул нерсеге толугу менен макулмун, колдойм дедим. Анан ушул эрежелерге мындан тышкары дагы эрежелер бар. Бизде дайыма биринчи иретте үй бүлө, биринчи иретте бала бакыра, ата-эне, бир туугандар. Андан соң чыгармачылык. Андан кийин чыгармачылык. Ушул жакты жайгара алсак, андан чыгармачылыкка убакыт бөлөбүз.
сүйлөшүп ошол нерселер азыр бүгүнкү күнгө чейин ошол нерселер иштейт. Үй бүлөдө баардыгы жакшы болуш үчүн аял ордун билиш керек экен да. Эркек жоопкерчилик сезиш керек экен. Ушул экиле нерсе көп нерсени чечет деп. Балдарын коомчулуктун көзүнөн алыс алып жүрүшкөн түгөйлөрдөн балдары тууралуу эки ооз кеп. Балабызда көп кездешпейт, бирок кызыбыз чыгармачылыкка жакын. Ырдайт, бийлейт. Папасы менен эми жакында эле комузчуну ырдашты. Аябай сүйүнүп, баары бир негизи ушу кандан канга өтөт окшойт да. Балабыз такыр сүрөткө түшкөндү да жаман көрөт, ырдаганды да жаман көрөт. Анан Урмат айтып атат, ырдабасаң да хотя бы бийле депчи. Андан кийин бийлейт, кичине. Бирок андай эле ушу атасын тарткан, скромный, баягы атасын идеал тутат. Папам деп турат. Андан кийин кызыбыз болсо ошо чыгармачылыкка жакын. Андан кийин балким эми Кудай буйрса чоңойгондо өзгө исин тандаганда туура жолду таңдаганга биз албетте жардам берип колдоо көрсөтөбүз. 8 жылдык тыныгуудан кийин концерт берүү алдында турган жубайлар бул концертке көп жыл даярданганын айтышты. Ой, биз концертке көп даярдандык. Жыл сайын Моралдык аябай көп даярдандык. Жылда күзгө жылдырабыз, жазга жылдырабыз, күзгө жылдырабыз, жазга жылдырабыз болот. Акыры ушул сааты чыккан экен. Көзүбүздү жумуп туруп датасын койдук. Ушу жаңы жыл өткөндөн кийин эле датасын белгиледик, анан ошого карата максат кылып ошого карата даярдандык. Көрүүчүлөр менен ортодогу шлагбаумду барьерди алып салып, бир контакт болсо экен, сырдашалы, керек болсо ырдашалы, бийлешели, сүйлөшөлү деген концерт кылганга аракет жасайбыз. Концертте деле эски достор, ошо сиздерге окшогон Супинфо сыяктуу мурунку чыгармачылыгыбызды башынан бери колдоп келген досторубуз көбү аябай жакшы кабыл алышты. Кош колдоп беребиз биз, албетте деген жоопторду уктук. Бул биз үчүн да жагымдуу болду. Жалпы баардык жамааттын ыраазычылык билдиребиз биздин юбилейбиздин атыбыздан. Баардык көрөрмандарга ийгилик каалабыз келет. Кудай буйрса, Кудай кааласа 29-30 апрелде биздин чыгармачылык кечебизден сиздердин ар бириңиздерди көргүбүз келет.